Саламатсыздарбы? Сиздер менен Актан Тыныбек атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Усунбекова Орозгүл. Бүгүнкү өтө турган темабыз жактаандык мүчөлөр. Сабактын максаты жактаандык мүчөлөр тууралуу маалымат аласыңар. Жекелик жана көптүк сандагы жактаандык мүчөлөрдүн өзгөрүшүн өздөштүрөсүңөр. Өз алдынча иштөөгө көнүгөсүңөр. Өзүңөргө белгилүү болгондой, кыргыз тилинде 3 жак бар. Алар: биринчи жак мен, экинчи жак сен, сылык түрү сиз, үчүнчү жак ал. Азыр биз жекелик сандын мүчөлөрү менен таанышып көрөлү. Биринчи жактын мүчөсү ым, экинчи жактын мүчөсү ың, сылык түрүнүкү ңыз. Үчүнчү жактын мүчөсү с, ы. Мисалы, ат деген сөздү жактап көрөлү. Биринчи жакта менин атым, экинчи жакта сенин атың же сиздин атыңыз. Үчүнчү жакта анын аты. Экинчи мисалга көңүл буралы. Менин балам ым мүчөсүнүн кыскартылган түрү м. Сенин балаң же сиздин балаңыз. Бул дагы биринчи жак сыяктуу кыскартылган формасы. Анын баласы. Үчүнчү жакта уңгудагы акыркы табыш үндүү болгондуктан каткалаң с табышы кошо келди. Эми жактаандык мүчөнүн көптүк сандын мүчөлөрүн карап көрөлү. Биринчи жак биз, экинчи жак силер, сылык түрү сиздер. Үчүнчү жак алар. Азыр биз көптүк санды мүчөлөр менен таанышалы. Биринчи жактын мүчөсү біз же ыбыз болот. Экинчи жактын мүчөсү ңар же ыңар. Сылык түрүнүкү ңыздар же ыңыздар. Үчүнчү жактын мүчөсү с, ы. Үчүнчү жактын мүчөсүндө жекелик жана көптүк түрү окшош. Азыр эми 391 көнүгүүнү иштейбиз. Төмөнкү сөздөрдү уңго мүчөгө ажыратабыз. Мисалы, мугалимим. Уңгусу мугалим, ым биринчи жактын жекелик түрүнүн мүчөсү. Жана башка сөздөрдү ушул сыяктуу кылып иштейсиңер. Үйгө тапшырма: берилген сөздөргө таандык мүчөнүн сылык түрүн улап сүйлөм түзөсүңөр. Мисалы, максат, максатыңыз же максатыңыздар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.